ошол мынау келечеги жөнүндө да айтылган кызык экен да. Биз текстке маневрде айтпайбыз. Ооба. Ошо башталганда эле баягы түп катасы түгөл кан түбүнөн кыдырдарган, баш катасы баары кан башынан кыдырдарган деген эле Манас атабыздын басып түнөп кеткен жерине түптүү мазар орногон. Басып өткөн жерине мазарлуу кала орногон дейт. Муну чечкелесең мындай да. Ал баягы согуш болгондон кийин шейит кеткен аскерлер бар да. Ооба. Аны топтоп коет да. Ооба. Анан түнөгөн жерине мазар кылып атам. Аны келечек археолог азыкканда ошо Манас атанын баягы аскерлеринин сөбөктөрүн билем табат. Аны изилдейт. Азыркы Археолог. Басып өткөн жерине базарлуу кала орногондой шаар болгон. Андан да табылат. Социологдор изилдеш керек экен. Бул баягы археологдор. Ооба. Бул калбайт. Бул ошол үчүн жана парадигмада Америкадан Кытайга чейинки континент аралык империя түзүп, Манас атабыздын ошол жерде бар жерде изи калган деген парадигма. Кечирип коюңуз. Ошо Манас бабабыздын изи калганы ошол жердеги тоолордун, дарыялардын аттары эле деп атпайбы? Мисалы Индияда кандай бар? Манасруу деген улуу чокуу бар. Ооба. Мен жаздым. Ооба. Манас дарыясы бар. Ооба. 5 километр. Ооба. Тибетте Манасарбар деген көл бар. Ооба. Кечиресиз. Ушулар тууралуу ошо кыргыздын белгилүү режиссеру мурунку Караш-карашты тарткан Чыңгыз Айтматов менен тыгыздешкен Базаров. Геннадий Базаров. Андан тышкары дагы кайсы режиссер бар эле? Төлөм Шокеев. Дагы Болот Шамшиевби? Болот Шамшиев. Мына ошо Болот Шамшиев агабыздын ошо 90-жылдарда жазып жүрдү да, Асаба бесте жазып жүрдү, окшойт. Ушу Индияда ушундай дарыялардын аты бар экен. Ооба. Ушундай дегенде бирөккө күлүштү. Мен деле мындай кабыл алдым, эми кокусунан окшош сөздөр болушу мүмкүн ар бир тилде. Мисалы, немис тили менен кыргыз тилинде көп окшош сөздөр бар. Кыргызча кээ бир сөздөр корейче чыгып калат. Бирок жанагындай физикалык жер суаттары мына сиздики боюнча абдан так келип атат. Америкада да бар окшойт, э? Жанагын да киргизем. Сайып-пуруш деген сөз бар. Ооба. Манас Сайып-пуруш деген. Ооба. Анан муну энциклопедияларда жана манасебеттер бул арабтын сахип анан хуруш. Сахип эгедер хуруш чыгаан деген. Аны мен айттым, жок, сахип эгедер арабча. Хуруш эмес, ал пурушу туура эле. Пуруша деген Индиянын байыркы философиялык мифологиялык түшүнүгү бар. Ооба. Баягы Кудай сүйгөн адам, эң чоң рух, бүт баардык ошондон жаралган деген. Манастын ошо Индияда болгонун ошондой сыпаты Индияда да калып калат. Жер суаттары коюлуп, жана Пуруш дегени эң чоң адам экен, Кудай сүйгөн деген. Биз ошол Индиядан, Кытайдан, мына Европа, Азия, албетте Австралия менен Африка, анан араб жактарга барган жок. Ооба. Ошол парадигмадан ошол аймакты биз тактап атабыз. Ооба. Ушундан чыгат келечекте. Археология. Жок, бул жерден алар бул китеп боюнча Азыр биз аныктадык да баягы. Ареалын түшүндүрмөдүңүз. Ооба. Жаңы парадигма менен эми ал жерде менин оюмча тарых боюнча да көп чыгат. Көп да. Семантика, лексика. Мен бул жерден кызык нерсени окудум. Ошо Манас бабабыз 13677 жылда атасызбы? 13677. Ошол Куран болсо Мухаммед пайгамбар аркылуу адамзатка берилген 1400 жыл болду. Демек, Манастагы түшүнүктөр андан 12000 жылча мурун болот. 12000 жыл мурун болот. Демек, ошол убакта анда ошо биздин кыргыз элибизде чоң илим болуптур. Ооба. Анан Атлантида деп атпайбы? Платон жазып койгон 11500 жыл. Ал Манас атабыздан 900 жылга жакын кийин кыйрып атат. Манас атабыз баары бир строй берип, бир жалпы адамзат. Анан илим билим да өсүп, ал убакта империя болгондой эле өсөт. Империя болсо илим өспөйт. Анан жанагы Япониядагы чөгүп кеткен мегаполистер, Бермуд аралдарында чөгүп кеткен мегаполистер, Кубанын жээгиндеги
Tili Dwaraka деген Krishnaның шаар деген Арабия деңизине 7-8 жыл чөгүп кеткен мегаполистердин баары ошо Манас аталган кийин илимдин өнүгүшү менен пайда болгон. Ошол чоң мегаполистер. Манас аталы ошондон алдын болот. Демек, бул жерде буюрса көп өтө дүйнөлүк маанидеги конференциялар болот экен, илим болот экен. Бул адамзаттын акыркы расасын баягы түптөп кеткен киши экен да Манас аталы. Хан катары. Ооба. Император катары. Жетекчи катары. Демек, бул жерден ушу физиктер менен жалпы коомчулук биригип, бул кыргыз эли ушундай уйуткулуу эң эле жок дегенде ушу 13 миң жыл чыгып калатпайбы? 14 миң жыл жок дегенде. Андан мурун эле келаткан. Бул андан мурун атала түп каталар. Түп катасы түгөл кандып туратпайбы? Демек, ошондой конференцияларды уюштуруп, менин оюмча, коомчулук өзү колго алыш керек экен да. Бул Манас атабыз ошол баягы хандыктын кульминациясына жеткен жери да. Америкадан Кытайга чейин, Индияга чейин. Анан бул жерде мондай дагы менде бир кызык ойлор болду окуп чыккандан кийинчи. Мен бул тууралуу дагы ойлоп жүрдүм эле, бир топ фундаменталдуу сөздөр, түшүнүктөр. Ооба. Талашка түшүп жүрөт да, анан түшүнүксүз болуп жүрөт. Мисалы, билесиз, Розентальды. Ооба, Розенталь. Өтө кыйын окумуштуу болгон, өтө кыйын окумуштуу. Ал Экинчи дүйнөлүк согуштун астында жашап төрөлгөн, ошол жерде иштеген Германияда. Еврей эне тили, жөөттөрдүн тили, арабча суудай билген, немисче эне тили сыяктуу. Ошол кишинин Торжество знания деген китеп бар. Торжество знания в исламе. Ал исламдын кийинчерээк, а китептин өзү Торжество знания эле. А исламды кийинчерээк берет да, ошо исламга тууралуу. Бирок ошо знаниянын, билимдин торжествосу деп берет да. Салтанаты. Бирок өзү ал жерден өтө билимдүү киши болуптур. Аябай Америкага эң барган ошол кишиндеги жазгандагы эң фундаменталдуу нерсе бул сөз илим деген сөздү туура эмес которуп коет да. Анан ошо боюнча азыркы биздин мусулман окумуштуулары дагы жалпы дүйнө илимди, илим деген арабча илим, кыргызча илим. Ушул сөздү илимди алар билим деп которуп жүрүшөт. А биз кыргыздар билимди бөлөбүз өзүнчө. Илим, билим деп. Ооба, илимден алынган нерсе, өздөштүрүп алынганы билим болот да. Адамга жок да. Ал илим өз турар. Кызык нерсеси, ошо Куран түшкүчө чөрүн астында. Ага чейин арабтарда илим деген түшүнүк болот. Сөз болот. Бедуиндер илим ишимди. Анысы кандай? Сиз буяктан жазып атасыз. Манас бабыбызга ат коюлган учурду. Бул дагы бир суфизм менен коюлуптур да. Мен бул жерден бул Кыдыр пайгамбар бул суфизмге тийиштүү. Мына мен ушул жерде айтып коюшум керек да, калышы үчүн. Бир топ тарыхчылар бар, эми атын айтсам болбой калат. Философ чалыштар бар. Эми ушулардын жазганын ушу Манас жөнүндө пикири бир күлкүгө келет. Эми аларды да түшүнсө болот Темирке. Алар деген баягы Союздун учурундагы калыпка салынып калган догма менен окушкан да. Туура, Аристотелевский рационализм. Ошол эле мезгилде Платон Атлантидан жазган учитель. Ооба, үңкүрү бар. Ооба. Анан азыр деген эми интернеттин мүмкүнчүлүгү чоң. Ооба. Интернеттен кайсы текстти которосуң. Ооба. Анан биринчи ал адам өзгөрүш керек, өзгөрбөш керек. Туура. Ошо баягы эле Союз мезгилиндеги эле темаларды жаңы туура кайталап жазмай, анан макулатурага кетип атат. Аны илимде билесиз да, догма деп коет да. Бирок ошол догманы жокко чыгарып, илим аркылуу жаңы билим алыш үчүн мындай китеп керек экен. Китеп болбосо болбойт. Фундаменталдуу изилдөө керек экен. Мына ушул фундаменталдуу изилдөөнү сиз жазыпсыз. Кудай буйрса биздин жалпы окумуштуулар, философтор, физиктер, бул жерде физикалык да маалыматтар бар экен. Физиктер аябай жакшы алат, дош менен жазып атам. Ооба, мен да айтып сүйлөшкөм, алар археологторго бул четинен ойлолук океанда жумуш экен да. Ооба. Тилчилер,
Муну тилчилерге мен кайра келейин деп атам. Мына карасаңыз, ошо Манастын атын кантип коет? Айтып бериңизчи. Манастын биринчи аты Жок, тиги Дуана келип атпайбы? Дуана келип атат. Ат коюлуп атканда. ооба. Мына мен окуп берейин. Ошо ат коюлбай кыйналып атканда Байжакып баягы атасы ким ат коюп берсе, ошого сыйберем деп турганда, элдин баары чогулуп турганда, көзүн салып Байжакып аяк менен башына олтурган эрлер дектеди, ордуна бир ат келбеди дейт. Манас бабабыз төрөлгөндө атын коёлду. Атын коёлду. Нерстеге. Акылмандын баарысы карая тур жалдырап, ак күлөлүү Дуана асасы колдо шалдырап, кайдан келди жан билбейт, пайда болду Дуана. Ушу Кызыр пайгамбарбы? Кызыр пайгамбар. Ошо Кызыр пайгамбардан ат коюп туруп, кайра кайып болуп кетет экен көргөн. Ооба. Мына бул жерде баш жагына мем келсин. Бул мим деген тамада. Ооба, алиф, лам, мим. Ооба. Еврейлерде бар мим. 40 деген. Финикияда да бар. 40 деген санды билдирсе. Ооба. Ортосуна нун келсин, тамга бул дагы элүүнү. Олиянын сүрөтү аягына сен келсин. Син тамгасы. 60. 60. Эми ушул койгондо мындай менде суроо болду да. Бул Манас бабабыз айтып атасыз, 13677 жыл мурун 70. 7 жыл болот атпайбы? Алтугай 7 жолу. 7 жолу ушку. Төрөлгөн андан мурун да. Эми ал кезде бүгүнө табир 30 жыл мурун го дейт. Ал кезде мен оюмча адамдар узагыраак жашашкан дагы. Узагыраак жашашкан. Азыркылай 150 жыл эмес максимум. Азыр адамдар 150 жыл максимум жашайт да. Ал убакта мен оюмча ошо узагыраак жашаган, анан бойлору да бир 3 метрдей, анан аттары да чоң. Ооба. Аны айтайын дегеним, ушул тамгалар мим, нун, сен. Бул азыркы Куранда бар, билесиз. Куран сакральный. Сакральный, жанагы муката тамгалар 29 сүрөдө, кыскартылган. Алиф, лам, мим, та, ха, мим, айн, син, каф. Ясин. Бул жерде 13 000 жыл мурун болуп атпайбы? Демек, бул дагы бир далил. Ошо мурунку эл, кыргыз эли башында турган эл, ак диндүү болуп, ак динди кабыл алып, ак дин азыркы өзгөрүлбөйт да, төрүк. Ошол тилдин алфавити Шумер кыргыз элинин бир тууган эли болгон да. Аны азыр Финикиянын алфавити деп атышат. Ошол аркылуу анан кийин арабтарга, еврейлер өтүптүр да. Кийин келди ооба. Биринчи Шумерлер ооба. Демек, бул тамгалар аркылуу да биз бул жерден биздин окумуштуулар ушуну мына мен каалар элем, бизде манасебеттер бар да. Университеттерде бар ар бир. Ошол манасебеттер ушуга кириш керек экен. Жазылып турат Манастан. Муну сиз ойлоп тапкан жоксуз. Жок, мен текст билбейм. Турат, текст эч ким буза албайт. Анан дагы суроо беришет мага. Мен китепти жазып жүрөктө бир билермандар айтып атат. Сиз ага динди аралаштырмаңыз. Анан мен айттым, эми мындай сүйлөдүм. Динди силер аралаштырып атасыңар, андайча. Силер 30 жылда теңирчилик деп дин таап алдыңар, андай сөз жок экен, Манаста ак дин деген бар. Алмаштырбайсыңар бул терминди дедим. Анан динди аралаштырма дегенде, Кыдыр пайгамбар динден келип атабы же физикадан келип атабы? Ушул жерден кечирип коюңуз. Сөздү бул жалпы коомчулук көрүп аткандан кийин ушу дин тууралуу бир-эки сөз айтпасак болбойт. Себеби дегенде бул ошо Манастын эзотерикасы чыга электе, Манас эпосун ар ким каалагандай айтып, бирөө урушат, бирөө тигинтеп жүрүп, ушундай сыяктуу дин деген сөз ошондой болуп турат да азырчы. Бирөөнө жакпаса, бир эме аны дин тигилде эле шылтоолоп уруша беришет. Кээ бирөө дин деп жан бергенге даяр. Анан ушул түшүнүктү биз билесиз да. Жалпы дүйнөдө илимде категориальный аппарат деген бар да. Понятийный, түшүнүктүн аппараты. Ошол аппарат менен берилбесе, анда ар ким каалагандай айтып ызычы боло берет экен. Бул жалпы дүйнөдө адамзатта динли эмес башка сөздөр дагы фундаменталдуу сөздөр. Ушундай болуп турат. Мисалы, илим деген сөздү интернеттен карасаңыз, 7-8 аныктамасы бар. Каалагандай жаза беришет.
Ана мындай нерсе да бар да. Бул тарих балким 2000-3000 жылда эле түгөнүп калат жазылган. Ошол байыркы тарыхты адамзат эмне менен алып келди? Миф анан дин менен алып келди. Ооба. Ошо динде айтылып калган. Байыркы тарыхта. Кечирип коюңуз. Мына бул жерден мен ушуну айткым келип атат да. Сиз жакшы билесиз дин түшүнүгүн, дин деген. Көпчүлүгү дүйнөсү боюнча диндер, религиялар деп башалама болуп атат да. Анан мен ушу боюнча баягы физика жагынан алып себеп дегенде Куран бул 100% илим экен да, 100% метанаука деп коет. Ошо боюнча дагы статьяларды, макалаларды жазып жүрөбүз. Дин менин оюмча мындай экен, демек. Ошону кабыл алып, ага дагы ошондой парадигма кириш керек экен да. Ооба. Ал парадигма болбосо, диндин аныктамасына түшүнбөйт. Түшүнбөй эле ар ким каалаганды айтып ызычуу болуп экен. Ал дин деген бул эми сиз мага кыргызча жардам бересиз, мен орусча айтып берейин. Орусча ошону жаздым эле. Бул свод законов экен. Ооба. Закон дейм, жаратылыштын законун эч ким өзгөртө албайт. Ооба. Свод законов эмненин закондору? Бул парламент чыгарган жогорку кеңеш эмес, Германиянын Бундестагы эмес. Бул Кудай берген закон экен. Свод духовных законов и материальных, физических. Ошо бизде көбүнчөсү жана духовный жактан бар. Библия боюнча да ошо айтылат, Куранда шариат айтылат бир бөлүгү. Бул духовный закондор. Эгер духовный законду бузса, адамдар орлуу болот, ар кандай согуш болот. Өлтүрбө деп Библияда айтылат. Дагы мындай мен таң калыштым. Азыр эчтик, сайган чейин чыгайын. Бул духовный жагы более менен түшүнүктүү. Ал эми материальный жагын адамзатка көп жетпей жүрөт. Мисалы, дин бул эки канаттуу экен да. Свод законов. Бир канаты духовный, экинчи канаты материальный, илим. Мисалы, физика. Эртең менен күн чыгат. Бул закон. Күн батат. Күн батат. Түркүн закондору бар да. Магниттик закондору бар. Муну ошол закондордун жыйнагы духовный, ана материальный бул дин экен. Бул дин 100% илим экен. Ошонун бир бөлүгүн алып алып эле шариатты, же Библияны алып алып эле адамдар анан башалама боло беришет экен. Жок, ошону мындай туура бизде жеткирген адам болбой атат. Негизи муну дин кызматкерлери жеткириш керек болот сөздөрү. Дин десе эле мага мынтип атат. Афганстан эмне болуп атат? Сирия эмне болуп атат? Мына бул ушу согуш. Анан мен айтам, түшүнгөндө. Бул акыркы 30-40 жылдагы тарых экен. Бул 14 кылымда эмнеси кылган? Ошону карабайсызбы? Эмне? Ошол жерден дагы сиз Куранды аябай жакшы которуп арабчадан. Сиз ал жерде 14 кылым эмес, 14 миллион, 350 миллионду дагы жасап атпайсызбы? Курандын өзүндө айтылгандай, бул башынан келеткан ар бир пайгамбарга берилген. Миллиондаган. Муну ушуну биздин кайра жаңыртылып берилет, унутулган. Поколениялар кыйрап эмелге, кайра жаңы ошол сен айткан жаратылыштын, бу адамзаттын бардык закондору кайра жаңыртылып берилет. Ушуну буюрса биздин молдолорго дагы ушу Куранды молдо биздин замандаштар ушу сиздин китепти окуса, анан жалпы мусулмандарга, жалпы элге ошону айтып берсе, анда абдан ачык, айдан ачык болуп калат эле да. Мына эми сага ошол бул маектин акырында ошо сен келип мүмкүн болсун ушу манасты дагы, динди дагы, илимди дагы бардык нерсени кыргыз эл жакшы кабылдап түшүнүп кетсин деген ниет менен мени чакырып. Ооба. Маек кылган. Рахмат. Эми сен дагы ошо бир жылда 1-2 келип атасың. Мына Ош Жалалабад университеттеринде аябай 4 саат лекция жакшы болуптур. Ал мугалимдер айтты. Ар келген сайын бизге бир жаңылыктардан, бир жакшы илимий ачылыштардан ошо айтып бизде артып тур. Рахмат сага. Рахмат сизге Темик. Ана мен дагы каалоорум. Бул буюрса мен кайра Германияга барганда аякта дагы физиктер бар. Ушу тарыхты изилдеген кишилер бар. Анан такалып жүрүшөт да алар делечи. Ушу календарлардан барып такалып калышат. Крамердин канча 2-3 жылдан бери бул немистер өтө катуу изилдешти. Радлов деле немис да.
бир топ немистер тиги революцияга чейин келишкен да. Ооба. Ошолор келип, балар билишкен баягы маалыматтар бар да, ушул кыргыз элинин манасында сырлар бар деп. Бирок ал адамдарыбызга рахмат, манасчыларга рахмат, манасчылар баягы алар эч нерсе өзгөрбөйт, берилген нерсени айта беришет да, аян келип. Анан ошону менен сиз жаңы парадигманы таапсыз. Кудай буйрса, немистерге да берип койсоң. Берип түшүндүрүп айтам. Манас атабыз бүт ушу Европаны, Американы 13600 чогуу болгон. Алып, ошол цивилизацияны жаңы баштап, ал кимге ал саясат эмес. Бул деген илимге өтө суусап турат, илим ушундай китепкечи. Ошон үчүн сизге чоң рахмат. Рахмат. Эл журтка да рахмат, туккандарына. Кыргыз эли ушул Темиралы Кунашев агайыбыздын Манастын эзотерика деген китебин окуп чыгып, жалпы кубанычта болошокко деген менде ишеним бар. Рахмат сиздерге.